алейкум. Амансыздарбы, калдайган калың кыргыз эли. Кайрадан коомдук биринчи каналда, Маданият тарых тил каналында шайыр апалар. Кыргызда бекеринен көрө көсөм сүйлөй чечен болот деген кеп калбаса керек. Ал эми апалар ырдай шайыр апа болуп, бүтүндөй жаамы журтка өз өнөрлөрүн, кыргыздын каада салтын, нарк населин жаамы журтка көгүлтүр экран аркылуу тартуулап, биздин жокко чыккан, кээ бир унутулган салттарыбызды кайрадан жаңыртып жатканына өбөлгө түзгөн жалпы республикалык биздин фестивалга жана ага катышып жаткан апаларга ыраазычылык билдирүү иретинде бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Апалардын деми улам барган сайын кызып, дагы да болсо мыкты өз өнөрлөрүн кулак сыңары жерди жарып чыккандай, алардын таланттары, өнөрлөрү дагы көкөрөктү жарып чыгып, жаамы журттун жүрөгүнөн орун алып жатат десек жаңылбайбыз. Эмесе 19-чу чыгарылышка келген апалардын тобун сиздердин астыңыздарга чакыралы. Кемин районунан келген Кемин айымдар сиздердин астыңыздарда. Талант бар алга тулпардай болуп теминген, талант бар чыккан булактай болуп элимден. Атайын өз өнөрүн тартуулаш үчүн келди биздин Кемин айымдары. Кеминден дегендер бир кол чаап коюңуздар.
Айланайым кудагыйлар. 2 күндөн бери оюн соок, күлкү тамаша менен күн кечтеп баратат. Уруксат берсеңиздер билебизди алып жүйүздүгө кайтсакпы деп атабыз. Сапарыбыз карып баратат. Кандай дейсиз кудагый? Ооба кудагый. Эми Кыргыздан мурунтадан бери ертеден бери келген салты кыздын жакшы көргөн жеңелери узатып коюшсун. Туура. Kız ketu kavada verdim tıştavı. Kız ketu kavada verdim tıştavı. Kız giyse verdim tuştavı. Kız ketu giyse verdim tuştavı. Kız kejakşı dele çıksın algını. Kız ke alganın bolsun. Sumsangda sumsaybay. Sumsangda sumsaybay. Kızıke altın bere ayak balday ver. Udağı yak keptere uçtu taptava. Keptere verdim taptava. Udağı yakılın aytıp turbasın. Yakılın aytıp turbasın. Udağı sağalı da katı tarnım. Udağı sağalı ratan tarnım. Айланайын кызым, барган жериңен бак айтсын, көшөгөң көгөрсүн балам. Жакшы калыңыздар кудагыйлар, таарынбаңыздар. Биринчи бөлүккө болгон ой пикирин эксперттик курамдын көтөргөн белгилеринен билсек. Чачпак, коломто, оймок, эне сүтү, коломто. Мындай биринчи жолу болуп атат окшойт. Менин пикиримде урматтуу телекөрүүчүлөр, себеби дегенде ар бир белги көтөрүлдү окшойт. Демек 5 башка пикир туулду. Айымкан апа, сөз сизде болсун. Бир жакшы жери салтты силер эң бир бөлүп алып келипсиңер да. Кошок деген өзүнчө жанр да. Ушуну аралаштырбай туруп алып келипсиңер. Бул туура теманы. Бирок аткаруу мезгилине келгенде өзүңөр көрдүңөр да, туурабы? Ал ар бир сүйлөмдүн жаңырыгы болот. Ошол бирөөнүн кошокто айтканда экинчи жаңырыктын кереги жок эле. Жаңырык берип атпайсыңар экинчи кайталап. Анан эми кызды эң жакшынакай алып чыктыңар. Алып чыкканыңарды кооз көрсөттүңөр. Эч ким мындай кылган эмес, чынын айтыш керек. Теманы бөлүп алгансыңар. Алып чыккандан кийин кызды бешкөкүл кылып, тиетай менен алып чыгып, жакшынакай кылгандан кийин анан кошокко оп деп эле киришкенде алдынан бир 2 ооз сөз айтып койсоңор болот эле да. Эми кызым сени кудагыйлар келиптир. Кыздын барар жери күйөө дейт. Будайдын барар жери тегирмен дегендей. Сени биз узатып атабыз кызым. Акыл насаатын айткан айылдагы чоң апаларың келиптир. Дегенде кудагыйыңыз барып башына жолук иле койсо, анан ошону кичине кармалап туруп, туурабы? Өзүңөр деле айылда ошону жасайсыңар. Бирок бир жерде жасаган жоксуңар. Айылда ошондой эле. Ошол жерин кичинекей көңүл бөлүп, анан каяка көздөп алып кеттиңер, кийим кичине бир 2 ооз сөз айтып койсоңор, кеткен жагында билбей калдык. Турганында билбей калдык. Ушул жерди кичине эске алып койгула эми. Жеке номер деп жаштарга деген ырды Жумамүдүн Шералиевдики деп жазып коюп, Атайдын жаштарга деген ырдын ырдадыңар. Мунун автор Атай Огонбаев. Анан эми азыркы жаштар 18-20дагылар билбеси мүмкүн. Эми силер менен биз билишибиз керек да. Атайдын ырын Жумамүдүндүкү деп айтыш өтө болуп, мен да ийик берейин дедим, анан бир аз токтоп калдым. Анан жанагы кыз сөзүн дагы аябай чанжыратып ырдап койдуңуз. Биринчи куплетин таза туура эмес ырдадыңыз. Үчүнчү куплетин дагы туура эмес ырдадыңыз.
Ошондуктан даярданганда дагы эми баягы бара берсем боло берет деп эле бир жоопкерчилик менен даярдансаңыз. Биринчи хордурду алып чыкканда дагы кечирип коелу, кээ бириңер текстин жакшы билбейт экенсиңер. Основной ырдын оонун ырдаса ла деп ырдап койсо боло берет, бирок текстти бериш керек элге. Силердин текстиңер даана болбойт. Ар бир сөздү тамга, ташка тамга баскандай айтыш керек. Ал тексттер бизге көп жеткен жок. Акыркы жана кайрмалары жетип атты. Анан эми чындыгында мен кечирип коңуздар, буну баягы мурун ушу бир жардам берип койгула дегенден бул жюри болоорун деле билген эмесмин. Барып ушу группага кичине өзүмдүн оюмду айткам да мындай деп. Бирок ал убакта 4-5 эле болчу, азыр болсо где-то 11-12 болуп калыпсыңар. Ошон үчүн муну силерге спонсорство кылып эле биринчи номуруңар экен деп мен ушу эне сүтүн берип койдум. Апалар Кеминден келип өз өнөрлөрүн тартып алып, мынакей биринчи бөлүктүн соңуна жетишти. Сиздер көрүп турган коомдук биринчи каналда Маданият тарых телеканалынын демилгеси менен уюшулган республикалык деңгээлде өтүп жаткан Шайыр апалар телефестивалынын 2-чи айлампасынын 19-чу чыгарылышы. Урматтуу көрөрмандар, колдоп келген инсандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды алга улайлы. Кошумча студияда Эрмек аттуу кесиптешим дал ушул топ тууралуу азын олак маалымат алат, пикир алышуу менен алардын тарыхы тууралуу маалымат алат. Андан тышкары атайын биздин кесиптештер Кемин жергесине барып апалар тууралуу репортаж даярдап келген. Ага дагы сиздердин назарыңыздарды бурабыз. Гүлчап аке, ошол бакыт керемет, күлкүңүздөн жазга айланат төгөрөк. Мээримиңдин актабасам бир күнүн, мен алдыңда баш урайын чөгөлөп. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздар көрүп жаткандай, Кемин айымдары апаларыбыз жанатан бери өзүлөрүнүн талантын көрүп, жарпыбызды жазып жаткан чак. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшы, чарчап калган жоксуңарбы, ырдап атып, бийлеп атып, бардык ойдогудайбы? Келиңиз, анда топтун тарыхы бардык көрөрмандарга кызык болуп жатса керек. Айтып берсеңиз, топтун тарыхы, түзүлүшү. Айтып берейин. Биз ошо мурунтан эле ойлоп келгенбиз, баягы көрүп атабыз да, мондай долбоор чыккандан кийин бизге да жакты. Шайыр апалардын фестивалынан биз да уюштуралы деп ошол 1,5 жыл болуп калды. Кудай буюрса ошондон бери уюшулуп, топто бир 15 апалар бар, 15тен да көп, 20 болот го. Анан апалар бир ооруп, бир эметип калат экен. Анан ошол толугу менен 15 азыр. Анан баары тең мынакей жакшынакай апалар баары тең ошо баары тең кызыккан ырга, бийге дегендей. Анан ошол көбүнө силебиз ошол жана каада салтты көтөрүү боюнча иштеп атабыз. Анан райондо болгон, республикада болгон жанакы чараларга, иш-чараларга катышып атабыз, аракет жасап атабыз дегендей. Тынбай иш болуп атат да негизи. Ошол бизге баарына тең жагып атат болуш керек. Катышкылары келип эле ушинтип эле бара-бара ого бетерден кызыгышып эле ушундай боло башташты кемпир апаңар. Анан эми мындан ары дем Кудай буюрса аракет кылабыз. Дагы эле ошол коллективди таратып жибербей дегендей, ошо алдыга умтулуп дегендей баардык жашайлы деп турабыз, алдыга умтулуп. Балам. Биз дагы сиздерге ийгиликтерди каалайбыз, ынтымагыңар ажырабасын апа. Сиз ушул апалардын тобуна кандай кошулуп калдыңыз? Эми ырга ашкыбыз адамга жердин жакын алысы билинбейт экен да. Мен өзүм 50 километр жерден келем. Өмүр бою маданият кызматкеринде иштеп келдим, 43 жыл иштедим. Анан үйгө отургандан кийин Назым эже ушундай уюштуруп атам, кошулуп бербейсиңби? Ушундай бирге иштешели байбичелер менен дейт. Анан макулдугумду бердим. Топто байбичелер менен тил табышып, чогуу сүйлөшүп, мындайларды ырдайлы дегендей эме калырды кылалы, каада салтка көңүл бөлөлү деп ушинтип аракет кылып иштеп атабыз. Мына жакшы эле буюрса. Даярдануу процесси боюнча ошондо сиз саат 4кө белгиленген болсо, сиз 2 саат эрте чыгат экенсиз үйдөн. Ооба, эрте чыгам. Сиз барганча бүтүп калбайбы? Күтүшөт да. Күтүшөбү? Жакшы, мына ошончо кадамдарды басып, атайын чыгармачылыкка кызыгып, ушинтип өзүңүздүн баягы бала кезден бери келаткан кыялдарыңыз да орундалып атыптыр апа. Ооба. Ийгиликтерди каалайбыз сизге дагы. Айнагүл апа, айтсаңыз, ушул топтун ичинен, ушул топ уюшулгандан кийин өзүңүздүн баягы топ ичинде курбуңуз табылдыбы? Табылат. Сырдаша турган, өзүнчө бир жакка барып чай иче турган. Албетте табылат. Жүрөгүмө жакын болуп калат экен. Баардыгы эле мага жакын. Жүрөгүмө жакын адамдар болуп калды абдан. Ушул возрастка келгенде, ушул жашка келгенде. Булар деле бир өзүнчө курбу
жакшы илгертен күткөн тең туш сыяктуу болуп калат экен. Айтсаңыз, апаларды колдоп келип калыптырсыз. Анан апаларга дагы сиз баягы көмөк көрсөтүп жүргөнүңүздөн биз маалымат алдык. Кандай жардамдар берип атасыз? Ооба, мен бул долбоор болуп атканын уккандан кийин, мен өзүм дагы кеминин кулуна болгондон кийин албетте жардам берип күйгөн кишилерденмин. Мен да өзүм ушул тармакта маданият үйүндө 10 жылдай иштеп, жаш кезекте мен да актер музыкант болуп, элдик театр деген наам алганга дагы салымым бар. Анан бияктан такай тыгыз байланыштамын. Анан долбоорду угуп, албетте колдон келген жардамды көрсөтүп, керектүү репертуарларды дагы таап берип, аркасында мындай кеңешип, ошолорго колдоо көрсөтүп, кайсы жактан эмне болсо ошого күйүп шыпа эметкен кишилерден. Баарында ден соолук, чың ден соолук болуп, узак өмүр иштеринде ийгилик каалап кетким келет. Айтканыңыз келсин, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында мына апалар, элибизде жакшы кеп бар, баштайсыңбы коркпо, коркосуңбу баштаба дейт. Мына ушундай топту түзгөнүңөргө 1,5 жыл болгон экен. Эми көптөгөн ийгиликтерге жетишиңерге биз тилектешпиз. Чыгармачылык жааттан көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына апаларыбыз сахнага жаркырап чыкканы менен сахнага чейинки кадамдар аябагандай оор, кыйналган, ыйлагандагы маалдар кездешет. Азыр назарыңыздарды атайын чыгармачылык топ тарткан апалардын сахна аркасындагы жашоосуна назарыңыздарды бурмакчыбыз. Биз баягы эми илгерки кишилерденбиз да. Жадабайбыз, мисалы, кыймылдабасак тура албайбыз. Анан кийин бул эрмек да, анын үстүнө ден соолукка да пайдалуу экен. Монтип мен базарга барбайм чынында. Бүт помидорлорду татынакай карачы, кыпкызыл ала, бышып бар тең сон болуп сатып албайбыз базардан. Бүт баарын өзүбүз тигебиз. Помидор, перец турат тиякта, тиягында баклажан бышып атат, тиякта жуусай желбейт. Бадыраңдардын баарын карачы, кандай сонун болуп тураттын беле. Ошол аракеттенсек. Я. Ой, гүлдөрдү мен аябай жакшы көрөм. Себеби эртең менен туруп алып ушулар менен сүйлөшөсүң. Булар деген өмүр берет да, ден соолук берет. Ай, могу жерде айнайын 10 чакты эме бар го, түрлөрү бар. Ушундай сонун ушу гүлдөрдү эч бир жадабайм. Анан эми баягы менин деле тегерек алым көп деле мындай келбей калдык азыр. Могу уулум бул, Азамат. Бул болсо не берем? Ушу уулум тиги жардам берип атат. Моларды тегереки сугарып, отогонго, олар менен деле отоп антип мынтип ухаживать этпесең, булар өспөйт да. Өспөйт. Ошол мына огород деген жакшы болот экен негизи, аябай. Карачы кыпкызыл. Чөстүрбөй, отоп канча күндө бир отойсуз? Ой, муну эми тегереки мындай да, басып баратып эле мындай тегереки жалбырак мына маринабай жетем деп маринага барганда эле жолдон баратып эле терип кетесиң, чөп жарын баарын. Кайра тияка баратканда эле терип кетесиң. Ушинтип эле ушундай да, лам алып турасың чөптү. Эже моорек эле эмне бул же жөн өзүнчө? Жок, мол эмес, мына моореки. Мол гүлдөр да. Гүлбү? Ушул гүл да. Короз тажы. Короз эме тажы да ушундай татынакай. Анан кийин мунун уругу деле заматта түшүп калса, тим эле жайнап чыгат экен, анан атайын деле тиккен жокмун. Карачы кандай красивый. Ушундай жакшынакай көрүнөт. А тиги болсо тигереки ночная красавица деп коет могуларды. Мени карачы. Муну деген эми көп түрлөрү. Тиги жерден билесеңиз өтө кызыккан. Эмне экен ал? Дунгандардай болуп эки түшүм алып атам да. Могу жер чеснок болчу. Анан чеснокту казып алдык. Сонун болуп калды, быйыл эрте ушта окшойт. Анын ордуна кызылча тигип койгом, кармовой тигип койсом. Анан бадыраңды биринчиси могу болчу, экинчиси тигил болуп атат. Жакында муну тиктим. Демеле бул эми бул буша берет, деди, кышка чейин жейсиң. Жакшы демеле. 3 түшүм аласызбы? 3 түшүм, ооба. Малинаңыз анан малинаңыз сорту башка же майдаланып кеткенби? Жок, муну эми эскирип калды булар. Эшиктин астында гүлдөрүңүзгө Жүрсөң, ооба жүрө гой, жүрө ошол жактан көрө гой.
Эмне деген гүл аты? Бул эми аты флокс деп коет экен, кыргызча эмне дегенин билбейм. Бул байкуш. көчөттөн өзү эле мына көп жылдык басынан өтө береби? Бул көп жылдык. Бул деген канча жыл? 10 жыл болду го байкушум. Постоянно кык төгүп эле эметип койсоң эле бул 2-3 жолу эметип гүлдөп атат да. Биринчиси уже бүтүп түшкөн. Анан эми кайра көрдүңбү? Гүлдөй берет. Көпкө чейин сугарып эле турсаң болду. Сонунда жытын айтпа, жытын. Тетинде гүлдөрдүчү Кытайдан көргөмдө ошолор дагы ушу жол жээки айдачу. Аны сиз кышында муну үйгө алып келип көчүрөсүзбү же ушу кышта эчте кала береби? Ошо боюнча жок, калтырбайм айнанай. Муну деген ошо моу идишин көрдүңбү? Ошо боюнча эле көтөрүп эле тим элечи алып кирем. Сен тиги балам отурбаса да ушул отуруш керек болот да. Көрсө булундан дары жасайт экен дуңгандар. Какой-то лечебный свойствосы бар экен да. Анан кийин сатчы десе ошол сатпай коюптур дуңган. Көрдүңбү кылган ишин? Алар деген ошол дары жасайт экен да, ошол бир эмеси бар экен. А бизге секретин айтпайт. Эже, анан кийин шайыр апаларды уюштуруп турсуз сизчи. Өзүңүздүн коомдук иштериңиз да көп экен. Эмне максат болду сизге? Биринчи сезонду көрүп биз деле чыгалы деп ойлодуңузбу? Же эл журтуңузга айта турган жакшы бир жеткире турган мурастуу нерселериңиз барбы? Негизи бул эң жакшы иш болду апаларгачы. Баягы ооруп аткан ооруларынан айткандай болду. Унутуп калды баягы ооруларын дегендей. Анан кийин жанакы кыргыздын каада салттарынын баары унутулуп баратпайбы? Мисалы, жанакы кол өнөрчүлүк дегенде баягы өзүм өмүр бою баягы эмеде маданият кызматкери болуп иштеп жүрдүм. Именно ошо выставкалар боюнча, кол өнөрчүлүк боюнча. Бүт ошо район боюнча бүт кыдырчымын да, ар бир айылды. Анан ошолордун баары баягы эске түшөт экен дагы баягы андай иштер азыр жүрбөй калды. Анан коем ошолор унутулбасын. Могу кыздарым деген жакшынакай борго проект түзүп берем. Ушуларды кайра кой өзүбүздөн кийинки жаштар ушуларды үйрөнүп калсын, көрүп калсын деген ниет менен ушундай иштерди эметип атабыз, алдыга жылдырып. Колум деле көп бошобойт, бирок баарына жетишем да. Себеби көп кыймылдасаң ошончолук баягы тың болот экенсиң да, ден соолугуң чың болот экен дегендей, жеңил жүрөт экенсиң. Ошондой балдарым. Тагылып турган тушки силгерки кайненемден калган белек. Анан эми мен да өзүм кайненем казыр, өзүмдүн 2 келиним бар. Ошо кайненемдин берген белегин сактап, илип мындай боз үйлөргө келиндериме табирик кылып, мен дагы өткөрөйүн деп сактап жүрөм. Канча жылдык тарыхы бар? Канча жыл болуп калды? Буга деген 60 жыл болуп калды. Мен кайненемдин эле сайганына 20 жыл болгон экен. Мен келгеним 45 жыл болду. 65 жыл болду. Абдан жакшы карасаңыз күнү бүгүнкү ооба, эч кандай оңбогон. ооба, мурунку окат, мурунку жиптер дегендей баягы Өңү да өчпөгөн, жакшы баарысы тең сапаттуу. Колго сайган, канча көз майлары кеткен энелерибиздин. Анан ошентип мен дагы апамдын жолун жолдоп, ошо келиндерим мага окшоп урунса деген оюм бар. Муну болсо өзүм жасагам. Буга бир 20 жылдай болуп калды. Бир кезде мода болгондо жасагам. Бул болсо кабырга курак. Муну четине кыюу салып, жер төшөк кылсамбы дегем. Мунусун болсо килемче кылам. Мурун ушундай да килемчеден жасап, 2 боз үй жасалгасы менен саткам. Келин жаман эмес, келген жери жаман деген сөзгө кошуласызбы? Кошулам. Келин деле бирөөнүн баласы да. А деле бала. Биз деле бир убакта келин болуп келдик да. Анан бөлөк жерге келип эле батыш кыйын да. Мисалы үчүн мен көп семьяга келдим. Анан көп семьянын тилин табыш деле кыйын да, мен жалгыз жүрүп келдим, жалгыз үйдө чоңойдум. Анан бир топ түйшүктөр болду, бирок менин кайын журтум абдан жакшы кишилер болчу. Мен андай бир жүдөп же бир мындай болгон жок. Бир аттап, босок аттап кеткен күнүм болгон жок. Ошо 5 балалуу болдук, жакшы. Кыздарым баары турмушта, уулдарым үйлөнгөн, бир уулум шаарда турат, кичүү уулум колумда.
ушундай биздин жүрүшүбүз алга гана кадамды таштоо. Аталар буудайды жерге эгип, аны өстүрүп, күзүндө түшүмүн алып, тегирменге алып барып, un кылып үйгө алып келип берсе, апаларыбыз ал унду элеп, суудан кошуп, камыр кылып, ийлеп, нан кылып жасап балдарга берет экен. Кыргызда бекеринен айтылбаса керек, нан болсо ыр болот деп. Ошол сыңаруу биздин турмушубуз, биздин жашообуз мыкты, нан болгон соң бизде ыр болуп турган чагы. Андыктан ар бир үйдө дан болсун, нан болсун дейли, анан албетте көгүлтүр экрандан көрө турган шайыр апалар болсун. Шайыр апалардын ырлары эч качан төгөнбөсүн. Биз болсо ырдан тышкары, каада салттан тышкары апалар сөзсүз түрдө жоого ылайык бир бий камдап келиш керек. Эмесе экинчи бөлүктүн башын ак кептер бийи менен баштайбыз. Kulunum, uğup al. Mekeningde tulup жатқан uruu var. Arığın kırgız aralaş, elin jayın bilip al. Senin jerin Kırgızda, oturmaldan жылқы көп, олық қандан тынчы көп, жашығынан құрчы көп, жан жырғатқан ырчы көп. Адырынан түзі көп, арығынан семіз көп, жалқысынан егіз көп, құлының жапан шыққан жеміш көп. Теректе туылған құштары, темініп тұрчы ұчқаны, қайыңда туылған құштары, қамынып тұрчы ұчқаны. Бұлбұл бақта сайраса, мұңду кеші ұққысыз, тотығыш талдан үн салса, қайғылу кеші шыққысыз. Алмасы гүлдеп açılған, жеміші жерге чачылған, айла жожок келген болчубуз құлыным, жерге біз асыл таластан. Қағылайын құлыным, жеріңдің жайын айтайын. Ақ сақалын жай қалтып, қалың жұртқа салт айтып, сыпатын бұзбайын арқайтып, кең сүрөсін құндыз бүрк, чалдар соның қырғыздың. Өрүйде үйін оңдығын, көшкөнде төсін қомдығын. Қызылынан киіп күрмені, қырқалай тағып түймені. Келішкен чачпақ кең сору, құлыным келін сұлу қырғыздың. Жаш қайыңдай бұралған, тал шыбықтай суналған, жарағын алса жарашқан, құлаштап чачын тарашқан. Ақ қалпақ туғызыл чоқ, алғанына жарашқан. Қырғын үші, қыпчавен, құлыным, қыздар сұлу қырғыздың. Терегейі теп-тегіз, жері соның қырғыздың. Өзөгін берген өз десе, құлыным, eli sonun Kırgız'dın.
кыргызчылыкта илгерки ата бабалар ал муздактан бери карата жүн менен, тери менен иштешип, бүт баарлык ден соолукка жакшы деп ушинтип келген экен. Биз ошол ата бабалардан, энелердин калган энелерибизден көргөндөрдүн баарын минтип жасап, кыздарга берип, ошентип жатабыз. Анан азыр монорики теричиликти дагы терини алып ашатып, момтип ийлеп туруп, анан илгери балдарына жылуу, ден соолуктарына аябагандай таза эме болчу экен. Мына көрдүңбү, аталарга көрүн. Ошон үчүн ушундай жасаган экен. Ошол илгерки кыргызчылыктын эмесин калтырбайлы деп, кийинки муундарга калсын деп ушунчокинтип териден жаргакшым, анан морики өпкө тон жасап келдим. Тебетейин жасап, ошо терилерден эме ашатып, көлдөлөң жасап, илгеркилер бүт бар тең ушул койдун териси, жүнү менен оокат кылышканда аябагандай уус, баардык нерсенин баарын тең тиги көзөм экен да ата энелерибиз. Анан эми биз ошол эркини калтырбай, кийинки муундарга калтыралы деп билгенибизди жасадык. Анан ошо мына саймачылыктар боюнча дагы мынабы эжеке боорекинтип сүрөттөрдү тартып, өзү сүрөтчү адам экен. Анан кийин тиги саймаларга түшүрүп, монолор сайма. Бүт сайма сайылган да, о сүрөттөргө. Мына боорекилердин баары кийистин эмесине сүрөттөр, портреттер түшүп, сайма менен кол менен сайган, колдун эмгеги да. Ошондо бул жез оймок дегенде оймок менен эмне иш жаш керек экендерин баарын алып чыктык. Канча көздүн майы кеткен, канча күн, канча түн бою ушул эмгектерди апалар канча мээнетин кетирген караңыздар. Кадимки ажоолорду өзүндөй кылып, Кыргыздын мыкты инсандарын дагы бүркүттү бардыгын төпкелиштирип жасаптыр. Бирок бул менин пикирим. Эксперттин пикири кандай болот экен? Алардын көтөргөн белгилеринен билели. Экинчи бөлүккө сиздердин бара келди. Эне сүтү оймок болуп калды соңкусу. Оймок болгондун дагы бир белгиси бар. Сөбө дегенде Гүлжан эжекебиз билесиздер, сиздердин кийген кийимиңиздерге сара эсеп салат. Балким бир нерсе топ келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан Гүлжан эже сөздү сизден баштайлы. Арбаңыздар, мен дагы бир чырды баштардын алдында Турайымдан уруксат сурайын деп атам. Жобо боюнча бул ак элечикчи энелер илгерки энелердин образын алып чыгыш керек, туурабы? Анан алып чыкканда дагы мурдагыдай болбосо дагы бир жакындаштырылган, азыркы заманбап эле, бирок жакындаштырылган образ келип чыгыш керек да. Анан Каныкейдин монологун туфли кийип алып айтканды мен шоу бизнестин да көргөн эмесмин мындайдычы. Эми бардыгын кичине окшоштурупсуздар. Кийимдердин түстөрүнө өтө эле көңүл бөлбөй эле коеюн. Бирок ушул аягына келгенде бир бүтүндүктү берип турган бир образ чыкпай калганда, эми кайыштан өтүк тиктиргиле деп айткан жокпуз, бир масы көлөч кийип алсаңар деле бир образ келип чыгып калмакта. Анан өзүң берде мен эмгегиңиздерди сыйлап атам, ырдаганыңыздарды сыйлап атам, кол өнөрчүлүгүңүздөрдү сыйлап атам, бирок менин бердеги парзым ушул кийимди караш керек. Бул биринчиден. Мен эмне үчүн төмөн баа коюп койдум, туфлиге да. Анан айым канча Кыргызда жанагы түс боюнча айтайын деп атам да, көктү түштүк жакта аза көйнөк катары кийишкен, түндүк жакта караны. Туура элеби? Анан ушул көк светтен кичине мындай катсаңыздар, көйнөгүңөр деле көк, үстүңөрдөгү деле көк да. Анан бул мен түндүк түштүк дегенди бөлгүм келген жок, бирок мындай жалпылап кыргыздын кийимин алып караганда бул түс азанын түсү болуп калат. Анан ошон үчүн башка түстөр толтурат, ошол түстөрдү эле кийсеңиздер болот да. Анан эми мындан кийин муну эске алып коюңуздар. Анан бул ак элечекчен апанын образын алып чыгып атып, анан монтип бийик туфлини кийип алган менимче көрүүчүлөргө деле жакпайт болуш керек. Кийиминдик апалар, сиздерге чоң рахмат. Биринчи бөлүктө боюнча мынакей Адылбек байкенин жашынакай жаштыгым кыялымда деген ырды алып келипсиздер. Жакшы ырды кичине мен карайып катары айтайын. Сөзүн жаттаган эмессиздер дагы, анандай бири-бириңиздерди укпай жатасыздар.
Анан жанагы Айымкан апа айтып кеткендей шылдыракты бирдей темпти кармаш керек бул жерде. Жакшы ойногон бир апа эле темпти кармап берсеңиздер, аккордеонду же гомбузду угуп, мына ошондо хоруңуздар жакшы болмок. Кичине даярданып келиңиздерчи. А бүгүн мынакей мен эне сүтүн көтөргөн себебим ошо Уз апабыз. Ошо сизге чоң рахмат. Бул биздин тарых музейинде дагы мындай эмгек жок болуш керек азырынча. Андыктан ошо сизге чоң рахмат, ошо сиздин апалардын жашын сыйлап, анан ошо сиздин эмгегиңизди сыйлап, мындан кийинки бөлүктө жакшы чыгасыздар деген ой менен мен ошо эне сүтүн көтөрдүм. Рахмат сиздерге. Автору Жалил Садыков деп жазып коюпсуңар. Жалил Садыков семетейчи, манасчы болгон эмес да. Кеминдиктер билишиңер келет да. Кыргыз эл акыны Жалил Садыков деген Манастын уулу Семетей деген драманы биринчи алып жазып чыккан. Ошол алып барып койгондо казак кыргыздын баарына жаккан кара сөз менен, бирок жанагы Каныкейдин монологун жорго сөз менен жазган. Уйку ашып кетип атпайбы? Бирок бул Манастан, эгер муну Семетейден алынды десек, анда Жалил Садыковду плагиат кылып коебуз. Анда туура эмес болуп калат. Ошон үчүн могул жерге оңдоп коюңуздар. Манастын уулу Семетей драмасынан Каныкейдин монологу деп. Ушундай кичине кемчиликтерге карабай айтып атам, дагы жолу могул кол эмгегиңиздер үчүн абдан чоң рахмат. Рахмат, Жолдошбек ага. Эксперттик курамдын калган мүчөлөрүнө 3-бөлүктүн соңунда сөз берели. Мейли Айымкан апа. Манастын жөнүндө азыр Семетей жөнүндө айттым. Мен бул аялдын сиздин өтө чоң көркөм окуудагы дикцияңыз үчүн өтө жогорку бааладым. Муну эсиңизге алыңыз, азамат экенсиз. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды алга улайбыз. Атайын Кемин жергесинен келген апалар өз өнөрлөрүн тартуулап жатат. Азыр биз микрофонду Эрмек кесиптешиме узатайын. Сөз учугу сизде. Адамдын ийгиликтүү болушу таалим тарбиясынан көз каранды экен. Бала кезден баштап ушул кезге чейин өзүнүн таалим тарбиясын берген албетте биздин алтындай апаларыбыз. Кутмандуу кушуак кечиңиздер менен кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Маданият тарых телеканалы Республикалык Шайыр апалар телефестивалынын 2-чи айланпасы. Бүгүнкү кечтеги таланттуу апаларыбыз Кемин айымдары этно-фольклордук топ. Кошумча студиябызда мына ушул топтун тарыхы тууралуу, чыгармачылыгы тууралуу кенен маалымат беребиз. Студиябызга кош келиптирсиздер. Кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Фестиваль ойдогудайлуу өтүп атабы? Жакшы деп ойлойм. Мына эми буга чейин ушу чыгармачылыкка жаңы кадам таштап атканда ушундай баягы эл көрүп, эл сыймыктанган Коомдук 1-каналдын сахнасында болуп калабыз деп бир оюңузда болду беле? Жок. Болгон эмес, э? Келиңиздер, анда суроолорго кезек берсек, Төлөйбү апа, айтсаңыз, сиз мына ушул топко кошулуп калганыңыз тууралуу маалымат берсеңиз. Эми мен мындай карган кезде ырчы болом деген деле оюм жок болчу. Эми жаш кезде ырга, бийге шыктуу болот да жаштардын баары эле. Мектепте окуп жүргөндө ошо ырга катышчумун. Андан кийин өмүр бою соода тармагында иштедим. Пенсияга чыктым. Назымкүл деген тең тушум бар эле, ошол пенсияда отурасың, үйдө отурасың, келбейсиңби дегенден эле келип калдым. Ошо карыганда эми кайра ырга кошулуп атам. Анан жагат өзүңүз? Жагат. Жакшы, баягы ар бир ырдан, ар бир бийден өзүңүздүн ден соолугуңузга дагы бир пайдалуу бир нерселерди алып атасызбы? Ар кайсы мындай көйгөйлүү суроолордон уже алыс болуп каласың да. Ырдап көңүлүң ачылып дегендей. Сиздин дагы бир өзүңүздүн көкүрөктө кайнап жаткан кумириңиз болгон чыгар? Ооба. Ким болду экен, кызык? Мен эми Жумабүн Шералиевди, анан кийин эжебиз Зейнеп Шакееваны кумир тутчумун. Ошолордун ырлары шаңдуу, обондору жагат. Ошолордун Жумабүн Шералиевдин ырларын ырдачумун. Анан өзүңүз дагы ар дайым жайдарып жүрөт окшойсуз, анан шаңдуу ырларга жакын экенсиздер демек. Ооба. Ар дайым ошондой жашооңуз дагы шаңга бөлөнсүн көбүрөөк, апа. Рахмат. Кийинки сурообуз Курманбек аба, сизге болсун. Топтун музыкант экенсиз. Сизге жаратканыбыз көптөгөн сабырларды берсин. Анан апалар менен иштешүү процесси боюнча. Эми апалар менен иштешүү баягы айтмакчы баары эле музыкант эмес да. Ар кандай көйгөйлөр болот, баягы ритмге түшөт, кээде түшпөйт, тонго түшөт, түшпөй калат. Анан апалар дем улуу болгондон кийин уша албайсың, айта албайсың. Апа, мындай кыл, тигиндей кыл. Мындайда, тиндерде деп акырын айтасың. Ичиңен аябай ачууң келип атса да, айла жок, баягы улуу кишилерге эшке чыгып барып, ушундай ачуумду таратып анан кайра келип анан кайра келесиз. Апа, деп анан кайра акырын айтып, бирок жакшы, мынакей такшалып калышты, Кудайга шүгүр, жакшы. Иштешип келатабыз Кудайга. Анан көбүнчө апалар кандай ырларга жакын экен? Шаңдуу ырларбы же кандай?
айта кетсем тиги эми апаларыбыз баягы өздөрүнүн возрасттарына жараша баягы эски ырларга жакында, эми азыркы ырлар эми жарашпайт, өздөрүнүн эме убагындагы ырларга жакында баягычы. Мындай жайыраак, мындай өтө шаңдуу эмес ушундай. Кээде апаларыбыз шаңдуу ырларды да жай кылып ырдап коет да. Анан ушу жашоодо айтылат эмеспи? Бир адамдын кылган мамилеси экинчи адамга дагы таасир берет деп, анан ошо апалар менен иштешүү сизге дагы бир чоң таасир берсе керек өзүңүздүн жашооңузда. Албетте таасир берди, берип атат баягы. Даже өзүң да ойлонуп кетесиң, ушундай болуш керек дегенси. Баягы ушундай сүйлөш керек экен, апалардай болуп баягы. Тарбия деген бар да, апалардыкы апаларды. Жакшы, ушу сизге дагы чыгармачылык жаатын ийгиликтерди каалайбыз. Анан айтсаңыз, сиз дагы баягы азыркы маалда өзүбүздүн жердештерибиз дагы баарыбызды көрүп турган чагы, анан бир улуу сөзүңүздөн бир айтып өтсөңүз. Топтун эң улуусу болом. Назымкүл айымга чоң рахмат. Ушинтип бизди уюштуруп, эл алдына алып чыгып, баардык нерселерди үйрөтүп, мурунку ата-бабабыздан калган каада салттарды жаштарга үйрөтүүгө, түрткү берип, эл кадырлаган, журт кадырлаган айымдардан, апалардан бололу. Анан апа, сизге бир суроо болсун. Баягы мына ушул топтун улуусу экенсиз, анан баягы сахнага чыгып түшүш деле өзүнчө бир маселе да. Ырдап бийлеште коелук. Ошондо бир кыйынчылыктар жаралбай элеби? Эми азыр жакшы элемин. Азыр жакшы элемин дейбиз. Жакшы элемин, жакшы эле чыгам. Ар дайым буту кол жакшы, чуркап чык десе чуркап чыгам. Ар дайым ошондой болсун апа. Ийгиликтерди каалайбыз. Уул кыздарыңыздын сый урматын көрүңүз. Мына жогоруда апабыз баса белгилегендей, чындыгында мына ушул Шайыр апалар телефестивалындагы негизги маңызы ушул байыртадан келаткан салтыбызды, үрп-адатыбызды кийинки муунга өткөзүп берүү. Азыр жалпыңыздардын назарыңыздарды ашканага бурабыз. Тагыраак айтканда, кылым карыткан кыргыз даамдары, андан кийин программабызды улантабыз. Машина турбай бер, саламатсыңар. Өз колу менен жасап, ушунун баарын пресстерди да колу менен жасайт, тракторду да колу менен жасайт, ортончу балам ошо тубаса механик болуп чыкты. Анан ошонун аркасы менен балдарын бири-бирине жардам кылышып, ушунча техникага жеттик. Анан өзүм үйдө болсо неберелерим, 14 неберем бар. Ошолорго кичине сайма үйрөтүп, шырдак жасаганды үйрөтүп, кантип кол өнөрчүлүк менен кантип кийисти бойойт экен, ошондон бери балдарыма, неберелерим үйрөтүп, келиндерим үйрөтүп, ушундай иштерди кылам. Баары жайында болуп турганда адам ырдагысы келет, туурабы, Анан апаңызды ырдап келди, ырдайм дегенине сиздер себепкер болдуңуздарбы же өзү сунуш киргиздиби? Өзү ушундай болуп атыптыр деди, барыңыз дедик, биз жок дейбиз, колдойбуз дедик. Барды жактырышыптыр. Айтканда таласка чыгып барып өткөрүштү. Анан ушу жакшы эле самалык болду же үйдө отуруп силердин колуңарга кол болуп турганы жакшы эле? Жок, бүгүн алаксып, эл көрүп, жер көрүп дегендей. Ден соолук жок болсо кантип ырдайт эле? Ошо ден соолуктары чың болгон үчүн ушинтип ырдап, жер кыдырып жүрүшөт да. Ошо ден соолук каалайм баарын. Ар бирин асты менен бириктирип туруп, анан кийин чогуу шырыйм. Анан бул шырдак менен эле чектелип калбастан курак да курайм. Моореке басма сайма деп коет, муну илгерки апалар сайчу. Ошо мен апамдан гүлүн кандай кылып түшүрөсүң? Даярда, Жок, бул гүлдү жана ушундай гүлдүн немелеринен салып туруп астына. Анан чийип алып туруп, анан өзүм ошорекин түр салып туруп өзүм жасайм ушуну. Бунуку бир башкача ою, анан башкача бул куракка эле кирет окшойт. Бул ромбик деп коет. Муну мен шырдактарды жасаганда арткан үрткөн өндөрдөн эле ушундай дорожка жасап койгом да, ошо өндөрдү текке кетпесин деп эле ушуну ромбик кылып кесип алып эле, булар майдараак өндөр да. Ошону ромбик кылып кесип алып туруп эле ушундай дорожка жасап койгом. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 2 кыз 3 эркек, баары үйлөнүп, жайланып, өсүлөрү ноокаттарын кылып атат. 14 неберем бар. Кампырышкан баарын тарбиялап, баягы кыргызда айтат го, үйдүн куту ургач. Мен болсо үйдүн түркү дейт, бирок бой чыкпай калды. Бирок ушунча да Кудайдын бергенине шүгүр.
Жақсы. Азыр эми пенсия курагында экенсиздер да, эжекем. Эмне 60 менен алектенип атасыз? мал чарба, анан неберелер менен да ошомен. Анан огородуңуздар да жакшы экен. 42 жыл энергетика системасында иштедим. Ат башы кесте, Токтогул кесте, Курупсай кесте. Сиз карганда эмнеге ырдайсың деген жоксузбу? Ой, ошо кантип болдум. Бул киши дегенде тиги илгери биз Каракөлдө турганда Талас облусунун Беширгай деген эме сынакка катышып байга алып келген киши. Башынан ошондой. Өзү Акталанын кызы, Муса Баетовдун неберелери. Өнөр бар. Кайнененин колуна келдиңиз 16 жыл мурун. Башка үйдөн, ушул үйдөн эмнени үйрөндүңүз? Эмнени өзүңүзгө сиңирдиңиз жакшы жактарын? Эмнени үйрөндүк? Сайма сайганды, шырдак шырганды үйрөндүк. Турмушту үйрөндүк. Келиндин келген жылы эсинен кетпейт деп коет го. Эсиңизден кетпей калган учурлар болдубу? Мындай деле көп деле болгон жок, эсимен кетпей калган эме. Келечекте өзүңүз дагы ушу кайненемде кайнене болоюн деп тилейсизби? Же андан да өткөн кайнене болоюн? Эми кайненебиздей эле болгон жакшы го, өтүп кетсек. Болбой калат го. Биз да балдарыбызга үйрөтүп, үйрөтчүнү дегендей. Ушу тасырконго койсо, тасыркондун көркү, ичет, ден соолукка пайдалуу, ушунун жасалыш немесин көрсөтүп берейин. Койдун ич майын жайып, андан ортосу жакшы оролсун деп, жакшы этинен эле туура кесип, узун жеткидей кылып майды жакшы чоюп, анын үстүнө жок, неме өткүрүрөөк кылабыз тузун. Келиндер жасайбы мындай кыргыздын улуттарында? Үйдөн жасатып атабыз. Эми бүгүн шайыр апалар өзүбүз бириккен үчүн ушу баарыбыз жасап өзүбүз неме кылалы деп өзүбүз чогулдук эле. Келиндер үйдөн жасайт баарысын. Келиндерге үйрөтүп атабыз да. Быжы жасаардын астында жакшынакай таза боорду алабыз. Ага пияз кошобуз, май кошобуз, татмалдарды кошобуз, тузун да неме кошобуз. Баарын жакшынакай аралаштырып туруп. Илгери деле ата-бабаларыбыз ушундай пияз кошуп жасагандай же? Илгери ата-бабаларыбыз сарымсак, пияз кошкон экен, ышкындарды кошкон экен, карамурч кошкон экен. Азыр биз пиязды көп колдонуп атабыз. Анткени бул май кошобуз, ушулар күчтүү болуп кетпес үчүн аралашып баары бирдей жакшынакай жегиликтүү болсун деп ушундай жасап атабыз. Таза боор мынтип бат эле эсилет. Жасап жүргөндө эми көз болжом менен эле салып атабыз. Баланча грамм тигип бу деген жокпуз. Көз болжом менен эле жакшынакай жасап аралаштырып. Күрүштү жакшы бышыш үчүн, кургак болуп калбаш үчүн ага кичине суу да кошуп коебуз. Анан баары жакшынакай болуп жакшы бышат. Күрүч жакшы жарылат. Жумурга салып баарын. Анан өрдөк кылып коебуз. Мөөнүн тегеретесине жумуртка кылабыз. Эли журтума Кудайым кут кылсын, бала бакырабызга кут кылсын, касиеттүү жерибиз тынччылыкта болсун, калың эл журтубузга ыйман ырыс кешик берсин. Ушу бардык энелер үйүндө тилек кылат, энелердин тилегин Кудайым кабыл кылсын.
Көмірдің арасынан жарқырап, жарық болып жаңған алмас шығат дейді екен. Ошол сияқты bir қанша топтордун арасынан мыкты делген номерлер тандап алынылат. Ал номерлер бүтүндөй Кыргызстанга Аламтор аркылуу дүйнө жүзүндө ааламды кезип жүргөн кыргызсталарга жетип, алардын дагы көкүрөгүнөн орун алат. Бул өнөр асмандагы алтын казык сыяктуу. Биз алтын казыкты карап, өзүбүздүн багытыбызды тапсак, өнөрдүн, апалардын бизге берген нарк тасилин көрүп, Кыргыздын ким экендигин билебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Республикалык Шайыр апалар телефестивалы апалардын мыкты делген номерлери тандап алынып, эксперттердин көз элегинен, сөз элегинен өткөн соң, Кудай буйруса, май айында Ош жергесинде өтө турчу гала концертте жаңырат. Андыктан кеминден келген апаларга ийгилик каалап, биз 3-чү бөлүктү дал ушул жерде жеке номери менен баштайбыз. Гүлжан Алымкулова апабыз менен. Кол чабуулар. Сага ким тарбия берди экен, кандай биле эркелетип келди экен. Алда сага алардымын өзүмчө, күндө сага бир жолугуп келбесем. Сен чынында эмесчи күн эмес, таңкы чолпон жылдыз эмес күн эмес. Бирок сени ойлой калган учурда айга күнгө окшой түшөт бир элес. Бирок сени ойлой калган учурда айга күнгө окшой түшөт бир элес.
Фестивалыбыздын соңу келди. Эксперттик курам кандай белгилүү өтөрөк болду экен? Бирге көрөлү. Коломто, оймок, чачпак, ийик дейт. Мынакей. Биринчи жолу ушундай белгилер көтөрүлүп жатат десек болот. Фестивалыбыздын жүрүшүндө апалардын балким алардын куралган курамынын мөөнөтү аз болуп калдыбы, 1,5 гана жыл болуптур, же балким чындыгында чийки болуп даярданбай чыктыбы, дал ушул белгилер аркылуу дагы билсек болот. Эмесе бардык эксперттерге эко сөздөн суналды. Келиңиз Адылбек ага, сөз сизде. Жалаң созулмалардан таанып калыпсыңар да, негедир? Мындай кылып туруп папури кылып урдай турган болсо, биринчиси созулма болсо да сахнаны деген көтөрүш керек. Улам эле чоюлган ырды биринин артынан бирине ага деген ритмический аябай мындай слух, мындай угуу сезим аябай күчтүү болуш керек, музыкант болуш керек. Анан бириңер калып атасыңар, бириңер ашып кетип атасыңар. Ошон үчүн ырды тандаганда да же музыкант тандап берди билбейм. Муну тандаганда дагы мындай байкап туруп, ойлоп туруп тандаш керек. Улам көтөрүлүп аягын тарс айтып, о деп анан бүтүп калса таң чарак деп сон болмок да. Ошол биринен бири чоюлуп жүрүп отуруп, аягында анан кыйкырып, карышкырдын баары качып кетти. Акбар абдан бир жакшы сөз айтып жүрөт. Ошонун бардыгы эч кимге тиешелүү эмес эле, кубанып эле койчу элек. Акапелла эмес, апапелла деп. Силердин бүгүн ырдаганыңар только апалар чыгып ырдаган апапелла болуп калды. Чын эле. Апалар ырдады, апалар ырда деген орусча сөз апапелла. Анан эми калгандарын айтар, анан мен да музыканттар менен иштеймин. Ушул музыкалык термин теорияда өзү негизи бир жакшы ритм деген термин бар. Ушуну эң жок дегенде ушуга каттуу көңүл бөлсөңөр болмого керек. Өзүңөр кармаган карышкырдай ар бир ырды чырылдап отуруп бүтүрдүңөр. Силерге чоң рахмат. Мындан кийин ушулардын бардыгын бири-бирине жабыштыра үйрөнгүлө. Али келечегиңер көп талай ырдайсыңар. 6 ырдалды. Ошонун экөөнүн автору бар. Эки автордун бирөө Жамин Акимали тирүү жалжалымдыр автор. А экинчи Ойтоо деген ырдын автору кегетилик өзүңөрдүн тууганыңар Эсеналы Кушчиев деген аксакал болгон. Ошолорду айта жүрүш керек. Ушул ырд жөнүндө абдан чоң салгылаш менен жогорку сотко чейин соттошуп жүрүп утуп алган. Ошо Эсеналы тараптыктарчы. Анан ошондой bir ilham менен жаралып, жанагындай эмгек менен кайтарылган ырды жөн эле элдики деп жөн салды кылып койгонуңар болбойт. Ошон үчүн айта жүрүш керек муну дагы. Мага бир жаңылык Тагылдыр тоону беш олгур токтосун агабыз, атабыз баш болуп ким гана каккан жок. Сүйдүм Төлөкө эжебиз какты, баары кагып жүрдү. Силер бир жаңылык киргизипсиңер ошонун баарына. Жана суунун шылдырын кошуп койсуңар. Төр тоо, Тагылдыр тоо. Ошол Тагылдыр тоонун бетинде аскадан шылдырап булак күйүлүп атат. Мына мунуңар табылга, куттуу болсун. Мындан аркы айтарыбыз бул хор болгондо сиздер ойлосоңуздар керек, хор оңой деп чогурдаганда. Хор болгондо бири-бириңиздерди уга билишиңиздер керек. Мынакей монолог айткан апа ушул жерде экинчи голосту экинчи үндө алып атасыз, созуп атасыз темпти. Темпти бирдей кармап бардыңыздар, бири-бириңиздерди угуп, анан бир ырдан кийинки бир шар кетсе жакшы болот. Сиздер багы өзүңүздөр каалагандай отурушта дастаркондун четинде ырдап аткандай болуп атасыздар. Назгүл айткандай репетицияңыздар орто өттү. Рахмат сиздерге. Менин бүгүнкү берген бааларыма түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Себеби долбоордун жоозу деген бул жоо да. Мен азыр үчүнчүсүндө дагы төмөн баа берип койгонун себеби сиздердин жашыңыздар улгайып баратат да. Мындай бул Кыргыздын орнаментин желим менен жармаштырылган кийимди кийип чыккан бир аз туура эмес болуп калды. Анан бул мүмкүн сахнада жакшы көрүнөт, алыстан караганда жакшы көрүнүшү мүмкүн. Бирок сиздердин жашыңыздарга кичине туура эмес болуп калды да. Мен ошон үчүн төмөн баа берип койдум. Бул ойлойм мындан кийин бир аз оңдоп кетесиздер деп. Рахмат. Рахмат. Ушул апалардын кетирген кемчиликтерин эксперттик топ байкагандыгынын себеби көркөм жетекчи менен музыкант күнөөлүү деп айткым келген эле да, Акбар. Анан эми ушул эксперттик топтун айткан сын пикирлерин эске алып, биз шайыр апалар
ушул кемчиликтерди туура кабыл алып оңдошубуз керек. Мындан ары биздин алдыбызда толтура иш-чаралар бар. Сиздер өтүп кетсеңиздер ошко барасыздар. Мына ошол жерге жакшылап даярданып барыңыздар. Кемчиликти туура кабыл алыңыздар. Мен силерди колумдан келишинче жактадым. Эксперт топту таарын тайын дегенде ойдон алсын, мен силерге кошулам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо мынакей программабыздын соңуна да келдик. 19-чы чыгарылыштын, бирок жобого ылайык билесиздер, эксперттик курам 1ден 3кө чейинки мыкты делген номерлерди тандап сырдуу конверттин ичине салып берет. Балким ал жакта номер болбой да калышы мүмкүн. Апалар кандай болду экен? Гүлзат эже, келиңиз. Сырдуу конверт сунуп коюңуз. Кол чабуулар. Рахмат. Бул сырдуу конверттин ичинде 5 эксперттен тандалган мыкты делген 1ден 3кө чейинки номер барбы, жокпу мен билбейм. Бирок ош жергесине жакын бараарда гала концертке жакындап калган учурда ачылып, апалардын жетекчилерине айтылат. Андыктан кеминден келген апаларга дагы убактысын коротту, дал ушундай форма даярдашты, ырдашты, даярданып өнөрдүн кандай, мындайча айтканда түйшүгү бар экенин билишти. Апаларга бир кол чаап коюңуздар. 20-чы чыгарылышта ким келет болду экен, аны бизге тастыктап, айгинелеп бериш үчүн дал ушул топтун көркөм жетекчиси Назымкүл Жунушова апабыз чакырайын, бир сырдуу конвертибизди ачып, кийинки кезекте ким келет, сыр сандыгыбыздан аныктап бериңиз. Кийинки кезекте ким келет болду экен, окуп коюңуз. Бишкек шаарында уюшулган жалаң ак элечек апалардан түзүлгөн өзгөчө этно фольклордук тобу. Шайыр апалар гүлдөп өсүп эле, ден соолукта болуп, чыгармачылык өркүндөп өсүп, ошентип эле ырдап, күлүп бийлеп, балдарыбызды да багып, могу сахнада бийлеп ырдап, ушундай жүрө берели, каада салт өркүндөп. Баракелди. Кел го. Көч бара барып түзөлөт деген жакшы сөз бар. Биз сиздердин түзөлгөнүңүздөрдү, оңдолгонуңуздарды көрүп, биргелешип, иштешип, кол чабышып жүрө берели. Рахмат чоң. Кыргызымдын те бийикте эркин учкан кушу бар. Кыргызымдын тоодон тоого, таштан ташка эргип аккан суусу бал. Кыргызымдын атасы, апалары бар үчүн эркиндикте, кең асманда желбиреген туусу бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу күйөрмандар, сиздер күбө болгон 19-чы чыгарылыш Шайыр апалар республикалык фестивалы 20-чы чыгарылышка Бишкек шаарынан келген апаларды күтөбүз. 19-чы чыгарылышка келген Кемин айымдары деп аталган топко дагы да болсо талантыңыздар ташкындай берсин дейли. Дагы эксперттик курамга терең ыраазычылык жактоочуга дагы рахмат. Кайрадан кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.